Состояние всех госпитализированных, как мы сообщали ранее, относительно средней тяжести, и один из госпитализированных находится в реанимационном отделении, это мужчина 1949 года. В отношении пациентов, которые госпитализированы, проводятся все необходимые лечебные мероприятия в соответствии с их состоянием. Өзгөчө абалы киргизилгенден тартып шаардын күнүмдүк жашоосуна бир катар чектөөлөр киргизилет. Бардык оюн жол жайларынын, соода саттык комплекстеринин ишине чектөө киргизилет. Азык-түлүк саткан дүкөндөр жана дарыканалар башкасы. Жарандардын көчөдө жүрүүсүнө чектөөлөр киргизилет. Тагыраак айтканда, саат 20:00дон 17:00га чейин көчөдө жүрүүгө тыюу салынат. Өздүгү аныкталбаган жарандар камакка алынат жана шаар тургуну эмес болуп чыккан учурда коменданттык аймактан сырткары чыгарылат. Урматтуу жарандар, бүгүнкү күнү кырдаал аябай эле курч болуп атат. Ошон үчүн биз баягы ошондой иш чарага муктажбыз.